Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта аябай бир кызыктуу маек болот деп ойлойм. Себеби жок жерден акча табыштын бир жолун сиздерге үйрөтүп келе жаткан трейдер Айжан кызыбыз менен биз маек курабыз. Студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсың? Жакшы, өзүңүз? Жакшы. Ден соолук? Жакшы барды, Кудайга шүгүр. Биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, анан кенен маек курсак. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күн. Урматтуу Назир Масултанов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Деги эле бул кыз ким экен деген суроо менен баштайлычы. Мен Айжана трейдер. Биржада соода кылган, валюта алып саткан адам, соодагер. Соодагер. Жана ошону үйрөткөн адам. Каяктын кулуну болосуз? Өзүңүз жөнүндө бир толугураак маалыматтарды береличи. Мен Кадамжай району Майдан айылынан болом. Ошол жакта төрөлгөм. Ошто окугам. Андан кийин Кыргыз-Түрк Манас университетинде окугам. Жалга ынтымак айылына турмушка чыккам. Азыркы учурда үй бүлөлүүмүн. 2 балам бар. Данный момент Кызылкай шаарында жашайбыз. Кесибим трейдер. Негизи бул трейдерге кантип келип калдыңыз? Негизи Ким себеп болду? Мурда кызыгат элем ушул нерсеге. Себеби мен Манас университетинде окуганда түрк группалаштарым трейдинг менен алектенишет эле. Телефон чукпай эле акча табышат эле да. Анан бул эмне десек, силер түшүнбөйсүңөр дейт эле. Биз түшүнбөйт экенбиз деп эле кала берген. Кийин 2021-жылы Light Finance Ошко трейдинг окуу курстарын ачканда барып окуп, үйрөнүп, ошонун иштеп калгам. Үйдө туруп акча тапса болот экен. Үйдө туруп эле акча тапсаң болобу деген сиздер экен да. Дал өзү. Мына ушундай, урматтуу достор. Демек, үйдө туруп акча тапсаңыздар болот экен. Бул кыздын азыр сырларын ачабыз сиздер үчүн. Кантип баштаса болот бул ишти? Биринчи трейдинг эмне экенин түшүнүш керек. Трейдинг бул баалар базары, акчалар базары, мындайча айтканда. Биз чайкоочубуз. Жалпак тил менен айтканда биз чайкоочубуз. Базардан арзан алып кымбат сатабыз. Базарда баалар өтө тездик менен алмашат. Бул базарга дүйнөнүн 4 бурчунан участниктер кирет. И банктар, мамлекеттер, коммерциялык банктар, финансылык институттар бар, хедж фонд, инвестиционный фонд, анан үчүнчү типтеги участник биз трейдерлер, чайкоочулар. Бааны улам өзгөртүп, улам түшүрүп, улам көтөрүп турат. Биз ошол түшкөн кезде алып, көтөрүлгөн кезде сатып, ушундай иштейбиз. Базардан алып, кайра базарга сатабыз. Мисалы? Азыркы учурда доллар түшүп атат. Долларды биржадан алабыз. Эртең менен мисалы саат 2-де алсак, саат 6-да кайра көтөрүлүп кетет. Ошондо сатабыз. Же саат 2-де сатууга койсок, ылдыйга түшкөндө тоже прибыльга чыгабыз, сатабыз. Баалар түшүп атса дагы разница жок, биз иштей беребиз. Баалар түшүп атканын, көтөрүлүп атканын айырбасы. кантип силер мындай карап турасыңар аны? Графиктен атайын MetaTrader деген приложение бар. Через брокер регистрация болобуз. Анан күн сайын ошо телефонду, мониторду, чоң мониторубуз бар, карап турабыз. Алтын көтөрүлүп атабы, доллар түшүп атабы, иена көтөрүлүп атабы. Мисалы азыркы учурда иена түшүп атат на данный момент. И иенаны алып койгондор ушинтип түшкөн арзан кезде алганда, көтөрүлгөндө сатабыз да. Азыр алып иштегендер, иштегенге азыр мүмкүнчүлүк жакшы. На данный момент иенада кыймыл жакшы болуп атат. Ушинтип анализ кылабыз. Кайсы өлкөдө экономика түшүп атат, кайсы өлкөдө көтөрүлүп атат. Мисалы Иран менен Израилдин мамилеси дагы эмеге бизге таасир берет, доллардын курсуга. Кече Иран Израилге дрон учурган күнү алтын резко түшүп кеткен. Түшкөндө көпчүлүгү алтынды алып калышкан. Андан кийин көтөрүлдү, сатышты. Ушундай интернет аркылуу соода кылабыз. Бул ишти ошондо Кызыл Кыядан эле баштап атасыңбы же каяктан Айылдан, ынтымакта. Айылдан. Ынтымакта туруп, дүйнөнүн акчасын да алып атасың. Эми трейдер үчүн не важно каякта болгону. Телефонуң болсо, компьютериң болсо, жакшы интернет болсо, бул важно, высокоскоростной интернет керек. Анткени миллисекунд алып бериш керек да сага. Секунд сайын баалар өзгөрөт да. Жакшы интернетиң болсо иштей бересиң, айырма жок. болгону изоляция болушуң керек. Сени ал аксытпаш керек иштеп аткан жериңде.
башка нерселерге көңүл бурбашың керек соодага киргенде. И өзүңө үйдөн дагы рабочий место түзүп иштей берсең болот. Бул иште оборот кандай болуп калат анда? Минимальный менен башташ $100. керек? $100 баштайбыз. Эң аз $100 да. Максимальный чек жок, $100,000 чейин, $1 миллион чейин. $100 башташ керек. Анан 100 ошону доллар. оборот кылып кетсе болот. Жакшы. Айылда отуруп ушул ишти баштап кылып атканда кандай жаныңдагы адамдардын көз карашы кандай болгон? Биринчи кабыл алышкан эмес, биринчи түшүнгөн эмес да, аларды деле мындай өзүмдүн көз карашым эмес, алардын призмасы менен караганда билишкен эмес. Вообще трейдинг бул кандай жумуш, каяктан акча таап атасың, эмнеге кечке телефон чукулайсың деген суроолор түшүнбөстүктөр болгон. Бирок азыр Кудайга шүгүр түшүнөм. Башында каршылыктар болгон, башында ишенген эмес. Анткени не только менин жакындарым, Кыргызстанда ошо жаңы трейдинг башталганда соодага киргем да. Эми тифкоин, биткоин деген түшүнүктөр келгенде трейдингти баштагам. Азыркы учурда Кыргызстанда көппү ушул иште иштеп аткандар? Азыр күндөн күнгө көбөйүп кетип атат. Бул жакшы көрүнүш. Жакшы көрүнүш. Жакшы көрүнүш. Анткени бул Америкада 200 жылдан бери трейдинг бар. Не только Америка, Өзбекстан, Казакстанда өнүгүп кеткен да бул нерсе. Үйдө отуруп акча тапкандар көп. А бизде эми көбөйүп атат, эми өнүгүп атат. Ошол өнүгүшүнө салым кошуп, чыныгы трейдингти үйрөтүп, аракет кылып атабыз. Чыныгы сооданы үйрөтүп. Үйрөнгөн командаңар кандай? Көппү силерде дагы? 100дөн ашык. 100дөн ашык команда. Командада 100дөн ашык трейдер бар. 100дөн ашык. Алардын прибылдары кандай болуп атат? Орто эсеп менен алганда күнүгө $30-40 табышат. Максимальный $100, минимальный $10. $30-40 стабильный табышат бир күндө. Үйрөнгөн адамдар, Үйрөнгөн адамдар. $100 менен. $100 менен баштаган адамдар күнүнө $30-40 таап атат. Жакшы. Жакшы, не только $30-40, күнүгө $1 тапса дагы бул прибыль. $1 миллион дагы $1 башталат. $1 80 сом, 90 сом да турабы үйдө отуруп, үй кожойкелерине хотя бы единицасына чыгат, хотя бы памперсине чыгат дегендей. Бул эң минимальный да. Ал эми $10 бул норма. $10 мисалы 20 торговый күн болсо $200 табат. Үйдө отуруп 16-17 миң, даже 18 миң айлык алып аткандай да бул. Жакшы, бул команданы чогултуш кандай болуп атат? Бул команданы чогултуш үчүн 2 жыл кетти. Негизи өзүң иштеген оңой, ал эми команда чогултуп, команда менен иштеген оор. Бирок жемиштүү. Негизи баштаганыңа 2 жылдын жүзү болуп калды окшойт. 3 жыл болду. 3 жыл 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушул иштин артынан. Мынакей үйдө олтуруп акча табып, ушул иштин артынан 3 жыл убактын сарптаган Айжана кызыбыз келип отурат. Эми биздин көрөрмандарга кызык суроо. Айжана айына же болбосо күнүнө канча киреше табат? Негизи трейдердики күнүмдүк эсептелбейт да. Годовой же айлык эсептелет. Айлык айтканда орто эсеп менен $10,000. $10,000 бир айына. Бир айга. Кол чабып койсок болот экен. Бир айда $10,000 киреше бар. Негизи сизге эле ачыктадым кирешемде. Инстаграмга, соц тармактарга ачыктабайм. Мурда ачыктайт элем. Корком негизи. Себеби карыз сурагандар көбөйүп кетет. Анан акча ар кимдин кызыгуусун туудурат го. Ошол үчүн негизи көп жерге ачыктабайм. Бирок менин студенттерим билет, менин айланамда жүргөндөр канча прибыль көрүп атканымды билишет. Сырттагыларга ачыкташ опасный. Эртең эле Инстаграмга толтура карыз берип турчу дегендер чыгат. Эгерде чын эле ушул видеодон кийин карыз сурагандар чыкса эмне болот? Оор болот да. Башында көңүлүн кыялбай бере берчүмүн, бирок көп даже миллиондон ашык акчам карызда айланып жүрөт. Ала албайм да. 10 миң, 20 миң, максимальный 100 миң, 50 миң аябай керек деп алат дагы берирге келгенде ала албайсың да. Ана салам, мына салам деп беришпейт. Ошол үчүн уш проблемадан өтө качкан аракет кылам. Уш карыз деген темадан алыс болгон аракет кылам. Корком. Жакшы.
Бул ишти баштаганга сиздин жолдошуңуз да себепкерби же Жок. өзүңүз баштап анан жолдошуңуз тарткансыз, кандай болгон? Мен окуу баштаганда айткам, ушундай трейдинг окуп атам десем, ал эмне деген? Биржевой торговля десем, түшүнбөйм. Эгер кызыксаң, сага жакса окуй бер, иштей бер деген. Бирок эртең ишим окшобой калды деп мага ыйлактап келбесең, иште деген. Ушундай шарт менен койгон. Азыр көз караш кандай? Азыр азыр колдойт. Жакса иштей бер дейт. Самый главный эч кимге көз каранды эмесмин. Ишке саат 8-де барып 5-те кел деген нерсе жок. Үйдө эле кенен өз убактыңдын бошунда иштеп коюп жүрөсүң. В основном кеч иштейм. Американский сессияга иштейм. Америка 18:00 кирет да. 18:00дон 20:00 чейин объем болот базарда. Ошол учурда доллар жакшы кыймылдайт. Ошол учурда иштейм. Күндүзү башка реклама, обучение, команданы иштетем. Ушундай. Мен билишимче, Кызыл Кыяда дагы чоң команда бар эле да. Азыр каякта ал команда? Азыр офисте 2-3 эле адам бар, соода кылган трейдерлер. Кызыл Кыядагы офис жабылган жок. Просто башка трейдерге өткөрүп бердим, келип соода кылышат. Үйдөн полный изоляция болуп соода кылышат. Азыр эми Ошко, Бишкекке ачкан үчүн мен өзүм 10 күн Кызыл Кыя, 10 күн Ош, 10 күн Бишкек көчүп жүрөм. Тынбай. Жакында Алматыга барып келдиң, ал жакта да ушул жумуш боюнчабы? Ооба, Алматыга Александр Михайлович Герчик деген трейдер бар. Ал эң күчтүү трейдер да, мындайча айтканда, трейдингдин атасы да. Ошонун семинарына бардык, обучениясына 5 күн болду. 3600 евро болду. Адамдын көппү Казакстанда? Аябай. Казакстандан 5-6 эле адам болду, Кыргызстандан 5 болдук. В основном Америкадан, Россиядан, Европадан келишкендер болду. Дүйнө жүзү боюнча болду ал. Единомышленниктер менен обмен энергия болуп келди да. Башка трейдерлер кандай иштейт, портфелинде канча миллион доллар айландырышат, кандай стратегияны колдонот, обмен опыт болуп келди. Ошол үйрөнгөн нерселеримди кайра командама үйрөтүп атам. Давайте биз да мындай кылайлы. Бул трейдер мындай стратегияны колдонот экен, биз дагы тест кылып көрөлү деп. Жакшы. Азыркы учурда Айжананын артында канча адам бар? Ушул боюнча. Комьюнитиде 100 трейдер бар, ал эми командада 10 ашык адам бар. 10 ашык адам. Баары ийгиликке жетишкен. Команда дегенде продюсер, менеджер. Булар мындай, кандай десем, мен брендимди көтөргөн адамдар. Ал эми 100 трейдер уже действующий иштеп аткан трейдер. Алар только торговля кылган адамдар. Эгерде кызыккан адамдар болсо, нөлдөн баштап үйрөтөм деген, үйрөнгүсү келгендер болсо, аларга кандай жол жол Үйрөнгүсү келгендер болсо, кайрылышсын, үйрөтөбүз. Анткени бул самый актуальный кесип, высокодоходный кесип, эч кимге көз каранды болбой турган кесип. Үйрөнөм десе кайрылсын, үйрөтөбүз. Атайын ошол үйрөтүш үчүн курстарыбыз бар. Курстун баасы? Азыркы учурда 50 000. 50 000 окуп атасыз. Мен 50 000 бардыгына жана албайт, конечно. Командада канча адам айлык алат? Кандай? Командада канча адам айлык алат курстан сайын. Продюсер, менеджер бар, SMM, мобилограф, дагы ондой адам бар, кураторларым бар, менторлар бар. Ошолор сенин аркаңдан иштеп турат. Ошол команда биргеликте анан окутуп, үйрөтүп, ийгиликке жеткиресиңер. Абдан жакшы. Урматтуу достор, абдан жакшы көрүнүш. Өзүбүздүн кызыбыз, карындашыбыз Айжанадан көп нерсени үйрөнүп, сиздер дагы миллиондогон акчаларга жетсеңиздер болот экен. Албетте. Бул мынакей ачыкка чыгарып атат. Бүгүн биз кеңири маек куралы деп эфирге чакырып отурам. Дагы кандай өзгөчөлүгү бар? Ушул трейдер боюнча. Трейдингде биринчи трейдингге келиш үчүн мындай ойлонуп көрүш керек да. Мына элементарный акча бар го, биз иштеткен акча каяктан келет, каяктан айланат, эмнеге көбөйөт, эмнеге азаят. Акча деген жыл сайын
кунун жогото турган инструмент да. Мисалы 5 миллионуңуз 5 жылдан кийин 1 миллионго татып калат же 3 миллион болуп калат. Куну түшөт да. Акча банкта айланат. Эмнеге мисалы депозит салсаң 15-16% максимальный годовой. Ал эми кредит алсаң 27-28%. Ортодогу разница каяка кетип атат, акча каяктан көбөйүп атат деген суроолордун жообун таап туруп, анан трейдингке келиш керек да. Бул уже финансылык сабаттуулук болот. Болбосо трейдингти казино катары же арам деген түшүнүктөр пайда болот. Негизи акча эмне экенин, каяктан кантип көбөйгөнүн билип алып, анан трейдингке келишсе жакшы болот. Негизи чындыгында арам жагы, адал жагы кандай көз карашыңыз? Мисалы, жок, мен арам дегенге кошулбайм. Себеби бул соода, чайкоочулук, товар, акча. Арзан аласың, кымбат сатасың болду. Бул жерде арамга тиешелүү эч нерсе жок да. Бул менин жеке көз карашым. Эгерде арам деп эсептей турган скептиктер болсо, пожалуйста, подальше боло берсин трейдингден. Негизинен өзүңөрдүн акчаңарды салып, алып, анан кийин көбөйтүп сатып атасың. Ооба, өзүңдүн акчаңа сатып аласың. Кайра ошо үстүнө бир $5, $10, балким $100 прибыль кошулат. Баасы өсөт да кайра сатасың базарга. Минус жактары кандай? Риск, мега риск. Не только минус, мега риск. Бул жерде соода кылганды билбесең, напсиңди управлять ете албасаң, дагы дей турган болсоң, бат эле банкрот болуп кетесиң. Даже бир күндө $1 миллион минус болуш дагы кеп эмес да. Бул товарный бизнестен дагы риски чоң. Риск өтө чоң. И рискке даяр болуп, анан соодага кириш керек. Эмесе минуска кирип калышың мүмкүн. Мүмкүн, бул бизнес. Көрүп атканда минустугу, плюстугуну өзүң байкап туруп, анан мындайча айтканда өзүң выбор кылышың керек. Ооба, мындай win rate деген термин бар да. Мисалы, товарный бизнесте деле алган товарыңды себестоимостьтен ылдый саткан мезгил болот го. То убытокко киресиң да ошондо. Трейдингте да ушундай. Сен долларды алып койгондон кийин еще арзандап кетиши мүмкүн да. Убыток болот да. Мисалы, убыточный сделка менен прибыльный сделкаларды салыштырганда прибыль көбүрөөк болгонусу, значит, win rate плюста болот да. Бул жакшы көрүнүш. Только күн сайын прибыльга иштейбиз деп сөз бербейм, эч кимге кооз убадаларды айтпайм. Только прибыль трейдингте вообще болуп кетесиңер деп. Бул жерде риск дагы бар. Рискти сактай алсаңыз, рискке амал кыла алсаңыз, анда соодага кириш керек. Рискке даяр болсоңуз. Анан даяр болбосоңуз, анда мындай башка жумуш кылыш керек да. Айжана трейдер буга чейин эмне жумуш кылчу эле? Буга чейин мен студент болдум, университетти бүттүм, 4-курста трейдинг окудум. Бүтүп эле төрөдүм, ошо экинчимди төрөдүм. Анан прямой эле трейдингке келдим. Башка иш кылбадым. Бир чейрек мектепте мугалим болуп иштеп көрдүм. Анан шартым туура келбеди, чынын айтсам. Мугалим болуш кандай экен? Жакшы. Мен өзү мага жагат мугалим болгон. Мага бир нерсеге, бирөөгө бир нерсе үйрөткөн жагат. Ошол нерседен удовольствие алам. Бирөөгө үйрөткөндөн удовольствие алам. И ошол үчүн трейдинг үйрөтөм. Ошол үчүн билген нерсемди бөлүшүп турган жагат. Бирок мектепте айлык аз болду, анан биз шаарда жашап, айылдагы мектепке ишке кирген үчүн жол тетири болду да, иштей албадым. Азыркы учурда Ош тарапка, Бишкек тарапка офис ачам деп атасың? Ачтым. Ачтың, кут болсун. Куттуктайбыз. Эмне себептен Кызылкаядан кетип калатасың бул жака? Себеби Ошто, Бишкекте спрос көп. Биринчи, Кызылкаяга достаточно эле эме кылдым го. Кызылкаяда достаточно эле иштедим. Бул жакта офисти бутка тургуздум. Кызылкаяга, мына кичинекей шаарга трейдинг эмне экенин үйрөттүм. Эми барып Оштогуларга, анан Бишкекке жайылтыш керек. Команданы дагы чоңойтуш керек. Бул боюнча продюсериңиз барбы? Бар. Продюсериңиз ким? Толкунайым. Толкунай. Бишкек тарапка жайылтып аткан. Ошол жакта сизди курчап турган продюсериңиз бар. Негизи рекламаны жүргүзгөн, СМСтерге жооп берген, окуу курсунун датасыны, акчасын аныктаган, офистерди караган, полный ошо продюсер да. Андай кылбасаң команда иштетиш кыйын. Бизнести делегирование кылбасаң өсүш кыйын.
Мен торговляга убактым болбой калат. Если баарын өзүм ала берсем, баягы мындай тыйын чычкан бар го, чуркай берген эмне дейт эле, белка в колесе дейли, ошондой эле чуркап калат экен. Ошол үчүн продюсер алдым. Продюсер менен бизнес ойногуп атат да. Негизинен бизнесте дагы өзүнүн продюсери барбы же кандай? Мисалы, музыка тармагында өзүнчө бир продюсери башка да. Азыр эми инфобизнес болуп калбадыбы? Билим сатып атпайбызбы? Ушунда продюсер бар. Продюсер жок, бизнес кылыш кыйын азыр. Себеби буга чейин продюсер жок эле иштеген да. Кыйын. Бүт стористи өзүң карайсың, смстерге өзүң жооп бересиң, оплатаны өзүң кылдырасың, өзүң окутасың, өзүң тапшырма текшересиң, кыйналасың да, энергияң жетпейт. Продюсер алсаң, бүт сенин проблемаларыңды чечип коет. Только окутасың болду. Келесиң, отурасың, окутасың, кайра кетесиң. Калган төлөмдөрдү уюштуруу үчүн сен продюсер болот. Абдан жакшы. Мынакей продюсер менен иштешке ушундай болот дейм. Себеби бизде кызык да, мисалы үчүн. Көпчүлүк адамдар продюсер менен иштешүү дегенде башкача ойлошот экен да. Продюсер менен кантип эле иштешесиң, кандай болот продюсердин программасы? Анан ал сенин үстүңдөн мындай бир нерсени алып жеп отурат дегендей көз карашка алышат экен да. Ооба, как будто сен эле эшекте иштейсиң дагы, продюсер только акча алат депчи. Сен иштейсиң, продюсер алат деп ойлошот. Бирок бул деле бир жагынан туура, себеби буга чейин Толкун Айжеге чейин башка бир продюсер менен иштешкем. Мындай кандай десем, ушу биз ойлогондой эле продюсер экен да. Мындай эчтеке иш кылбай эле, акчаңды алып, өзүңдү иштетип туруп эле, жумшап нан кыласың да эле, анан акчаңды ала берген бир продюсерге туш болгом. Андан кийин мен да көңүлүм калган, болбойт экен продюсер деген деп. Анан кайра Толкун Айже менен иштешкенде, анан чыныгы продюсер эмне экенин сездим да. Кантип иштеп атат Толкун Айже? Сонун иштеп атат. Бизге сиздин кабарыңыз барбы билбейм, жакында инстаграмыбыз взлом болуп кетти го. Инстаграм деген ал баракча Дордойдогу контейнердей эле выручка алып келет эле да бизге. Дордойдо типа контейнериң бардай эле взлом кылганда, как будто контейнерибиз күйүп кетти да. Ошону бир айдын ичинде восстановить этти. Полный контент пландарды түзүп, охватты кайра көтөрүп, нөлдөн баштап кайрадан Instagram түздү болду. Ким ошондой взлом этиптир силердин? Азыр неме киберпреступление боюнча карап атат. Ким экенин билбейбиз бирок. Лично өзүңдүн баракчаңда. Мындай кылбагыла коюн. Жок, бул чет өлкөдөн болду. Себеби картага, ошо Инстаграмга таргет кетиргенге карта уланган эле. Ошо картадан акча алабыз деп Инстаграмды взломать этти дагы. Карта менен акча алды. Анан Инстаграм силердин картаңардан акча алып, биздин карта. Анан Инстаграм взлом этип атат. Биринчи взлом кылып, Инстаграмга кирип, анан картадан акча алат. Силердин картаңардан канча жоготуу болду? Өтө деле көп эмес. Бирок жакшы эле кетти. Кызыл Кыянын сонун бир көчөлөрүндө уланталы маегибизди. Акча тапкан кыз менен акча таппаган кыздын айырмасы боюнча сүйлөшөлүчү да. Басканча сүйлөшөлү. Кыз эмес, адам десек. Адам десек. Негизи өлүм менен ырызкы Кудайдан дейт да. Акча деле ырызкы. Трейдингдеби же башка жактанбы баары Кудайдан да. Айырмачылыгы сурабайт да. Всегда недовольный, бар нерсеге дагы ыраазы эмес. Эгерде мисалы бай болгусу келсе, любой адам бактылуулуктун, байлыктын формасын айтат го. Азыркы данный момент колуңда бар нерсеге шүгүр кыл, анан көбөйөт дейт го. Биз болсо ичине жок да, жетпейт да, болбойт да, жакпайт да деп отуруп, мышлениеда разница бар деп ойлойм. Акча бактылуулукту алып келеби? Акча кагаз, бул кагаз, акча өзү прям кагаз бойдон турса, чемодан болуп жиналып турса, эч кандай эмоция бербейт. Акчага сатылып алынган нерсе эмоция берет. Өзү жашоодо эмоция үчүн төлөйбүз деп турабы? Деген эмоция үчүн төлөйбүз. Акчанын өзү эмоция бербейт. Ага жакшы, сага эмоция бере турган нерсени сатып алсаң акча.
бактылуу кыла турган нерсени сатып алса болот. Акча менен. Бактылуу кыла турган нерсени сатып алып, анан бактылуу болсо болот. Акча менен кошо экен да, ушундай. Жакшы. Дагы Кызылкыяда эми ушул кичинекей эле Кызылкыя шаарында сенин тармагыңда иштеген дагы мындай популярдуу болуп кеткен кыздар барбы, жок? Жок. Бирок болот. 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 Анткени өнүгүү үчүн сөзсүз эле Дубайда жашаш шарт эмес да, туурабы? Кайсы жер комфортно болсо, кайсы жер сага ыңгайлуу болсо, ошол жерде өнүксө болот. Мисалы, Кызылкыяда туруп эле Бишкектеги трейдерлерге караганда көбүрөөк выручка кылам да, башка бизнесмендерге караганда. Кызылкыяда деле өнүгүп кетсек болот. Мүмкүн эмес нерсени. Бул суроону бергендин себеби атайын ошол рилс тартыш үчүн, же болбосо блогер болуш үчүн, акча табыш үчүн, көп мындай бай болуп кетиш үчүн башка тараптарга барып да өзүн бай көрсөткөн адамдарды айткым келип атат да. Негизи мындай да, ийгиликтин формасы бизде көпчүлүгү мисалы Ошко барып жашасам, же Бишкекке барып жашасам, анан болуп кетем дейт да. Шарт коет, если ошол жака барсам деп. Ийгилик формасы андай эмес. Ийгилик формасы ошол турган местаңдан ийгилик жаратышың керек да. Даже Куранда дагы айтат го, сурасаң берем деп. Биз берсең алам дейбиз да. Наоборот кылыш керек. Мисалы Кызылкыяда деле блогер болсоң болот, фуд блогер дагы кандай, мисалы кичинекей саякат тревелер блогердей болсоң болот. Болгону мышленияны өзгөртүш керек. Айылда жүргөн айымдарга кандай кеңеш беребиз анда? Именно айылда жүрүп дагы ушул бизнестен акча табып Болот. кетсе болот. Айылда жашайт дегени бизнес кылса болбойт деген эмес да. Айылда жашайсызбы, шаардабы, разница жок, сиз бизнес кылам десеңиз болгону өзүңүзгө убакыт табышыңыз керек. Айылда деле мисалы шаарда деле ошо рутинада жашагандар бар да. Үй, иш, кухня дагы базар ошо бир айланбадан чыкпаган. Просто рутинаңыздан, зона комфортуңуздан чыксаңыз, любой жерде болот. Мүмкүн эмес нерсенин өзү жок өзү. Мынакей урматтуу достор, Айжанадан чындыгында биз өтө чоң бир мотивацияларды дагы алып атабыз. Себеби айылда жүргөн чоң айымдар, келиндер мисалы үчүн, ушундай бир кыздар шаарга барып туруп акча табам, болуп кетем дебестен, айылда туруп дагы болуп кетсеңиздер болот экен. Ушундай шылтып айтышат. Менде мындай жакшынакай рилс тартыш үчүн жакшынакай үйүм жок, инстаграмный кухням жок, же инстаграмный спальням жок, же айфонум жок деп ойлойт. Не обязательно. Болгону ошо бар нерсесинен баштай берсин. Жетет. Мынакей. Именно iPhone болуш шарт эмес экен. Азыр кыздар көп эле iPhone 15ке басым жасап да, ошого айткам. iPhone'уңуздар жок болсо деле Айжана менен байланышып, ушундай бир сонун акчаларды тапсаңыздар болот экен. Айына таап аткан акчасын көрсөм мен мындай шок болуп калдым чындыгында. Ушундай кыз экен. Жакшы. Анда ушул ийгиликтерге жетиш үчүн биринчи баштаганыңызды айтып бериңиз, анан эфирди жыйынтыктайлы. Биринчи бул трейдингке келерден мурун аябай эме болгон, кризис болгон менде, финансылык, көбүнчө финансыдан кризис болгон. Аябай иштегим келген да. Анан кантип эмне кылып иштешти билбейм. Мени эч ким жумушка албайт, студентмин. Анан экинчи кызыма кошпойлумун. Идиш жууганды деле эчке албайт да, эч ким пока себеби жок. Курсагым чоң болуп калган эле. Анан иштейм деп чечим чыгардым. Любой нерсе биринчи чечимден башталат. Анан мага Инстаграмдан көрүп калдым. Трейдинг курсуну. Мен буга чейин кызыгып, маалыматым бар болчу да, ушуга окуйм, ушул жактан иштейм дегенде, ушу жеңим ишеним көрсөткөн да. Давай сенин колуңан келет. Ой, сен эме кыласың, өздөштүрөсүң, болуп кетесиң деген мотивацияларды жеңем берген. Значит, болуп кетет экенмин деп, анан болуп кеттим. Жакшы. Мына ушундай ийгиликтерге жеткен Айжана кызыбыз менен биз маектештик, урматтуу достор. Анда эфирде жыйынтыктайбыз. Аягында ошол бизди көрүп жаткан көрөрмандарга жакшы бир кыргыз элине каалоо тилегиңиз болсун. Андан жыйынтыктайлы. Баарыбыз бай болойлу, бактылуу болойлу. Көрүп аткан ар бир көрөрмандарга
финансылык эркиндик каалайм. Анткени сиздер менен ошол эле маалымат алгыңыздар келет. Финансылык ар бир кыргыз айымы, ар бир кыргыз жараны, эч кимге көз карандысыз болбой, башка өлкөлөрдө мигрант болбой, финансылык көз карандыкка жетишини каалайм. Ушундай урматтуу достор, чындыгында туура нерсени айтты. Акча табыш үчүн чет өлкөлөп же болбосо башка бир шаарларга барып иштештин кажети жок экен. Азыр колуңузда баардык нерсе жетишкендикте турат. Уюлдук телефон аркылуу эле, ноутбук аркылуу эле ушундай бир жакшы бир ийгиликтерге жетсеңиздер болот экен. Акча табыштын бир жолун Айжан айтып берди бизге. Анда коштошобуз. Келип бергениңе чоң рахмат. Бар болуңуздар. Görüşürüz.